Кырсык Кашкабактын ортосунда 3-июнь кечке мал жааган катуу жамгыр дароо селге айланып, Нарын шаарынын батыш тарабындагы айрым үйлөр өзөрлөнө аккан суунун туткунунда калды. Алардын жашоочулары кетмен күрөктөрүн көтөрө чуркашкандары менен табигаттын бул албутун алдында баары бир алсыз эле. Өзгөчө оор жагдай каладагы алма бак, көтөрмө жана аларга канатташ чөлкөмдөрдө түзүлгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерлерде бүгүнкү дейре кырсыктын кесепеттери толук жоюлбай, мындагылардын жашоо тирктеринде ыңгайсыздар арбын. Дагы жакшы, катары жергиликтүү жаштардан турган ыктыярчылар тобу андагылардын жеңилин жерден орун колдон алышып, аларды аздыр көптүр түйшүктөрдөн арылтышты. Бул эми элге келген табигый кырсык. Нарын шаарынын тургуну Каныбек Узаковдун үйү тооборунда болгондуктан башкаларга салыштырмалуу кыйла жабырланган. Ичин лай суу каптаганы аз келгенсип, короосу менен мал сарайы сел өзү менен кошо келген таш менен кумга толгон. Эгер жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар кызматынын мобилдик тобу жардамга келбегенде, кырдаал кандай болмок болгулош кыйын эле. Андыктан ал көрсөтүлгөн мындай колдоого чын дилинен ыраазы. Суу киргенден баштап саат 1-де 10-да келишкен, саат 4-кө чейин иштешти, суу чыгарышты. Бүт бардыгы. Буларда техника жок экен да. Ушуларга көңүл буруп өкмөт деген техника берип коюш керек эле болчу да. Ал эми сел үйүнө чейин кирген Рыспек Жоокеевдин там тарагын, корозайын тазалоого атайын техникаларды пайдаланууга туура келди. Алдын ала эсептөөлөргө таянсак, кала боюнча мында аянычтуу табалга 100ге жакын турак жай кабылган. Бүгүнкү алардын барысында тиешелүү жумуштар аткарылып, абал аздыр көптүр жеңилдегенсиде. Бүгүнкү күнгө 24 техника, Нарын шаардык жарандык коргоонуу кызматынын 24 техникасы иш алып барып берди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар башкарма Нарын облустук башкармалыгы күйүүчү май каражатынан жардамды көргөздү. Ушул өзүңүздөр көрүп аткандай 11 коктудан сел түшүп, кыян түшүп, үйлөрүбүздү, көчөлөрүбүздү ушул каптап, таш аралар лай менен ушул 3 күндөн бери иш жүргүзүп атабыз. Техникадан тартыштыктар болуп эле жатат. Биздин өзүбүздүн ПМО деген организациябыз бар болчу. Убагында муну балыкчы шаарына уюштуруп коюп койгон. Азыркы күндө ушу Нарын шаарына уюшулуп, ошол ишке кирип кетсе дагы кичине жеңилдиктер болмок эле да. Баарысына жакшы белгилүү болгондой Нарын шаары эки тарабы тоо менен курчалган кууш өрөөндөгү дайра боюнда жайгашкан. Демек мында баардан мурда коопсуздук камсыз кылуу багытындагы иш-чаралар башкы орунда турушу шарт. Тилекке каршы жакындагы кырсык коопсуздук чараларынын сакталбагандыгын көзгө сайып көрсөтүп койду. Башкасына көз жумганда да чакан каланы аралай агып өткөн мына бул чоң Нарын каналынын ар кандай акырчыкелерге, таштанларга тошу көп нерсени каңкуулайт. Какканга муштаган болуп, ошол күнкү сел өзү менен бирге бул жерге кум, шагыл, ташты алып келип толтурду. Айтмакчы, айыл чарбасына багытталган бул объекттин сыйымдуулугу болгону 1,5 кубометр. Ал эми кырсык болгон күнү кокту колоптордон түшкөн суунун көлөмү дээрлик 50 кубометрге чейин жеткен. Узундугу 40 чакырымга чамалаган аталган объект Нарын облустук суу чарба башкармалыгына таандык жана ал Нарын районундагы Жамбулак айыл аймагын сугат суусу менен камсыздайт. Андай болгон соң ага көз салуу, аны акыр-чикилерден тазалоо ушул мекеменин түздөн түз милдети. Чындыгында ар жыл сайын жаз алды менен бул иштер жасалып, каналдын өз бүүзү кеңейтилет. Андыктан ал селден коргоочу жай болбогондуктан кандайдыр бир доомат коюуга эч негиз жок. Бул канал жылда эле жаз айларында мусордон тазаланып туруп андан кийин кое берилет. Бирок андан кийин дагы баягы биздин каналдын жээгинде жашаган элдер дагы мусор таштап коюп аткан фактылар кездешип атат. Анан жылда эле тазалап атабыз. Анан механическа деген бар, өзүнчө ал мусордон тазалангандан бөлөк плановый жумуш. Аларда дагы тиг жасап турабыз участка менен. Жамбулак жактан баштап мына ушу ыртыс башына чейин.
Албетте, эл башына мүшкүл түшкөндө жергиликтүү бийлик башчылар кантип эле кол жайып туруп калсын. Алга жараша жана мүмкүнчүлүктүн жетишинче селге каршы туруу жумуштарын уюштурушуп, жабырлангандардын жандарынан чыгышпады. Анткени менен мындайда керектелчү техникалардын аздыгы дароо сезилип, өйдө тартса өгүз өлгөн, ылдый тартса араба сынган жагдайлар жаралбай койгон жок. Анын кесепетинен жада калса, Кыргызстан кийинки калыбына келтирүү далалаттарда бир катар кыйынчылыктар менен коштолду. Ошого карабай, алгачкы 2 күндө 25 турак үйдүн ичи, 38 короо жайлары тазаланды. Ушул жумуштарга татышкан 51 куткаруучунун пайдаланууларында 15 даана атайын шаймандар болду. Бирок суу баткак тазаланганы менен айрым үйлөрдүн дубалдары жарылып кеткендиктен аларды кайра куруу залыктары жаралды. Ошондой эле облус борборунда да эле сел Чаек айылындагы бир катар үйлөр менен короо жайларга зыян келтиргендиктери да белгилүү. Мындан тышкары дагы айрым ошол дыйкандарыбыздын ошол 1 гектарга жакын ошол эспарцет, буудай аянттарына дагы суу каптады. Канам жалпы чыгым ошол 1,5 миллион сомдун тегерегинде болуп атат, Жумгал районунда болуп атат да. Шаар боюнча 114 турак үйгө суу кирди. Канан анын ичинен ошол 5 турак үй авариялык абалда болуп атат. Андан тышкары ошол 58 турак үйдүн дагы иштерине суу кирип, 51 үйдүн ушу чарбалык королоруна, короо жайларына суу кирип ошол зыянга учуратты. Чыгым ушул 10 миллиондун тегерегинде деп туруп атабыз азыр. Анткени себеби жана 5 турак үй такыр эле жараксыз абалга калды. Ар бири ошол 1,5 миллион сомдон болгондо эле ошол 6-7 миллион сом ошол турак үйлөр болуп атат. Анан калган жана тазалоо жумуштары, каналдарды тазаладык, жолдордун баарын тазалоо иштери жүргүзүлдү, суулардын сордуруу маселелери болду. Ошону менен ушунун тегерегинде деп атабыз. Азыр бул боюнча комиссия дагы иштерди жүргүзүп атат, тактайлайт. Жалпылап көтөргөн жүк жеңил эмеспи? Жаратылыш кырсыгынан жапат чеккен аймактардагы кайра калыбына келтирүү жумуштарына улуу күчү дебей баарысы катышып, биримдик менен ынтымактын үлгүсүн көрсөтүштү. Анткени менен маселе ушуну менен бүтүп калбасын дегенибиз, Нарын шаарында кооптуу аймактар өтө эле көп. Мисалы, Кууш коокту ичиндеги Мазарбулак чөлкөмүндөгү 20дан ашыгыраак түтүн эл башка жерге көчүрүлбөсө, албетте анын бетин аргылсын сел менен кыяндын курмандыгына айланары турган иш. Чындыгында бул боюнча аракеттер жасалып, жада калса Мазар булактарга кайтарылык суудалар да төлөнгөн. Бирок азырынча ордунан козголоюн деген бирөө жок. Капилеттен кырсык басканда мындай кенебестиги менен кайдыгерибиздин баасы адам өмүрү менен өлчөнүп калбаса болду. Атайын департамент бар, өзгөчө кырдаал министрлигинин мониторинг жүргүзүү боюнча кооктуларды. Алардын да эксперт адистер келип, ошо жеринен көрүп, келечекте кандай жанакындай ачык дамбалар болобу же жанакындай жабык дамбалар болобу, дренаж деп коет, дренажный система ошолор куруу боюнча өзлөрүн жүргүзүп кетти. Биз дагы жергиликтүү бийлик дагы жеринен ошолор тактап сунуш берген атабыз. Туруктуу эртеңки күнү кооктуларда ушундай кырсыктар кайталанбаш үчүн биз шарттар түзүү боюнча. Жаман айтпай жакшы жок демекчи, Нарын шаарындагы жана Жумгал районунун Чаек айылындагы жordadagi кырсыктар алсыз жактарыбызды, кем качтарыбызды дагы бир ирет ташка тамга баскандай тастыктады. Бирок биз андан сабак алдыкпы? Маселе мына ушунда. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Апсамат Бөлөсбеков, Шамен Болотбеков, Нарын шаары.